Азыр биздин командалар бул жерге чыгып рэп окушат. 3 турдан турат биздин конкурсубуз рэп. Биринчи турда командалар чыгып өздөрүн тааныштырат, рэп түрүндө рифма кошуп, ошондой импровизация кошуп, өздөрүн тааныштырат. Экинчи турунда командалар бири-бирине тийишет. Ал эми үчүнчү турда болсо залдан бир нече сөздөрдү алабыз сиздерден, бир нече сөздөрдү. Ошол сөздөрдү рэпке кошуп, биздин жигиттер ойномокчу. Билбейм, каалагандар баштагыла. Салам балдар, салам кыздар, алдыңарда туруп мен рэп окуп жатам. Силердин колдоп коюшуңарды мен абдан суранам. Кол чабуулар. Салам КТР студиясы, силердин алдыңарда триада курама командасы. Игорь Ильич, Тала, Дубан, Эрлан, Данчик биринчиси, а бул болсо Данчиктин экинчиси. А менин атым Талас, мен кыргыздын мырзасы. Чыныгы эркектин эркеги кыскасы. Бул эрмек тамашонун башчысы, Масликовдун кыргызчасы. Анча-мунча тойлордун жакшы эле тамадасы. А бул болсо сен баягылардын Гүлүпа апасы. А Капян болсо булардын атасы. Гүлүпа апа кыргыздардын сурасы, квшиктердин эң эле кыскасы, бирок Кыргызстанда кемпирлердин образынын устасы. Биринчиден бардыңарга салам айтам. Менин атым Улан, мен Бишкекте турам, Таластын кулуну болом. Мен силерди азыркы учурда эч качан коркпойм. Эгерде силер кааласаңар, жүрөргө жер таппасаңар, мен жаныма келип туруп кылчасаңар, мен силерди талкалап, балталап, майда чайнап, оозума кармап, ичинде карап, бияка түкүрүп, кайра карап, сени күлүп. Билесиңерби, базар бар. Кудай берген. Бул жакта Данчик тамакты көп жеген. Ошондой эле мамлекет бар, Канада деген. А чё за команда? Триада деген. Мен болсом Талант, сен болсоң Улан. Мен болсоң Тулпар, Улан болот Кулан. Өзүнчө эле окшош болгон Дима Билан. Believe me деп кыздарга калп айтып ырдап турган. Бул болсо Плющенко, бул болсо скрипач, алдымда турат 4 капкара жыгач. Өздөрүн аябай сезип, акыл карачач. Бизди көргөндө буттары калч, триада берип жатат усиленный кач. Бутуңду колуңа алып эртерээк кач, болбосо борчтун курсагы абдан ач. Жеп салат 1 мүнөттө баягыларда берчи кач. Болду эми, болду. Кеттик анда эмесе. Урматтуу туугандар, силердин колдооңар менен азыр мен бул жерде жөн эле рип окубастан жөн эле кайдагы бир сөздөрдү айта бермекчимин. Бул жерде буларды жамандай бермекчимин. Урматтуу, берген братчика. Азыр мен сени жөн эле бул жерден уят кылып салбайын деп мен сени жөн эле турам. Бул жерде сенин досторуң көзүнчө уят кылып салбайын. Бул жерде сени жөн эле бул жерден пресс кылып салбайын. Камон! Сен баягылардан жаш көрүнөт. Сен карган көрүнөсүң. Сен баягылардан жаш көрүнөт, бирок дагы эле памперс кийип жүрөт. Кыздар тийишип койсо, аябай жалжаңда маймылдай болуп күлөт. Сен өтпөй калды? Кетти? Дагы? Маймылдай болуп күлөт. Стоп. Кол чабуулар. Рэп батл конкурсубуздун биринчи бөлүгү бүттү. Азыр болсо бири-биринен акырынан тийишесиңер. Эми тийишесиңер, макулбу? Бири-бирине. Кеттик анда, экинчи бөлүгү башталды. Улан аттуу жигит башта. Албетте башта, сен жанагы айткан сөздөрүңдү байка. Бул жакта отурган кыздардын алдында облом болуп калба. Биз сага жаман айтпайбыз. Азыр эч качан жаман айтпайбыз. Такыр. Бул учурда урматтуу абонент кандайсыз? Кеттик анда эмесе. Улан, мен сени улантайынбы? Кандай дейсиң Улан? Жөн эле турбастан сен өзүңдү дилиңди жөн эле жамандай бербей, мен кайдагы бир сөздөрдү айта бербей, андан көрөк сен мен сага айткан сөздөрүмдү угуп ал, жакшылап кулагыңа тутуп ал. Кел балам, бери отурсаң, мени карасаң, бул жерде мен сага жөн эле сөздөрдү айтпайын. Анткени сенин стрингиң кийип алганы атайын. Мындай да? What's up? Ассаламу алейкум, жарамазан, рифмамды кандай улантайын дей албай эле кыйналып атамбы. Атак биз деген триада шуткаларыбыз өзүнчө эле плеяда. Азыр менин уликтин чөнтөгүнөн биз сабалдык помада. Биз команда өзүнчө эле как терминатор движенияларды кылып атыр. Эй, Данчик,
тишиме такалы бирдекке биздин кыздар отурат тетиги жерде. Алар сени карап, "Эй, Данчик, ой, какой мальчик, иди поигральчик" деп айтпасын десең. Андан мени жаныма келсең, 100 сом берсең, мен анын баарын жайгарам, кайра келип сага совет айтам. "Эй, Данчик, күзгүдөн карасаң, алтыдан кийин тамак жебей диета кырмаса?" Рахмат. Менде дагы сөздөр бар. Жакшы, биздин рэп батл конкурсусунун экинчи бөлүгү бүттү. Ал эми үчүнчү бөлүгү. Силерден 4 сөз, калаган 4 сөз же 5 сөз. Гастарбайтер. Жакшы. Гастарбайтер канча жасат? Таласча, таласча. Ак өргө. Савис. Так. Колготки жана Нурзат кесме деди, кесме, жакшы. Так, урматтуу командалар, байкаңлар, мынакей 5 сөз бар биздин таблодо. Гастарбайтер, ак өргө, савис, колготки, кесме. Ушул 5 сөздү кошуп, азыр биздин 2 команда бул жерде рэп окуп бермекчи. Кимиси баштайт, азыр өзүңөр байкайсыңар. Анда эмесе кеттик, биздин рэп батл конкурсусунун 3-чү бөлүгү ачык деп жарыялайбыз. Кана, кеттик, жашыл командасы баштагыла. Баягылар өзүнчөлүк Гастарбайтер, колготки кийип, кесме кезип, савис кезип, ак өргөдөн чыгып атыр. Эй, сен бул жакта туруп ал, талтайбай тур. Анткени дегенде бул жакта жазылып турат Гастарбайтер. Эгерде кааласаң, удар төшкө, мен жашайм ак өргө. Жанагы баягылар деген команда бул биз, ал эми силер ток атап жейсиңер сабиз. Колготки кийип жүргөн баланын аты Улик. Бул Ош базарда жүргөн жөнөкөйлөр жулик, бирок по-любому таластыктар рулит.